Азыр ушундай заман болду. Кичүүлөрчү бир немени айтсаң, сен мага үйрөтүп атасың деп таарынат. Айтпай койсоң, таштап койдуң деп таарынат. Балдар ушундай болду. Азыр баягы энеси болуш жактын баласы ыйлак болупчу. Мектепке окугана келет, кичине урушуп койсо, мугалимдер коркуп калган заман болду. Урушуп койсом, коркуп бирдеме болуп калбасын, өзүн бирдеме кылып ийбесин, же болбосо үйүнө айтып барбасын депчи, окусун, окубаса койсун деген заманга өтүп баратабыз. Азыр эми бала тарбиясы боюнча карап келсек, мен Арабаевага кирип карадым да, китеп издедик. Китеп кыргызчадан китеп өтө оор экен да, бала тарбиясы боюнча китеп жок экен негизи. Жазылбаптыр. Бүт бардыгы воспитание детей орусча, бүт бардыгы. Сомлинскийдики, андан кийин тиги эменики, Ян Коменскийдики ушундай болуп туруп, китептерчи бүт бардыгы орусча экен да. А орус менталитети менен, араб менталитети менен башка менталитеттердин биздики дал келбей калат экен да. Биз өзүбүзчө чыгарган бир китебибиз жок экен да. Же биз балдарды тарбиялап атканда, же улуттук тарбия жок бизде, же диндик тарбия жок, же светтик тарбия жок да. Тарбияга көңүл бурбай баратабыз да. Өткөн жылдары ошондон бизге муктаждык болду да, казыятты тиги губернатор жардам берип эметсеңиз жакшы болот дегенден мектептерди кыдырдык, колдон келишинче кыдырдык. Алдаганча токтоду да. Эменин өлүп калгандын жамандыгы, алсыздык, бул өлүп калуу. Андан кийин ар жакта жашоо болушун айтып берсек, балдар тимеле эме кылды да. Андан жыйналыш болду. Жыйналыш болгондо тиги эмелер, ата-энелер 550ден ашык киши топтолду да тиги драмга. Топтолгондо ата-энелер келип эле, бардыгы келип эле, тарбияны дагы, силер эмнени карап отурасыңар деп, тарбияны да, таалимди да мугалимдерге жүктөп салды. Мугалимдеримдин бири күн чукпайт десем, 5-чи жазып коюп туруп араңчыдап отурдум да мен. Анан келип эле бүт бардык немелер, мугалимдер келип эле, ата-эне күнөөлүү да, бүт нерсеге ата-эне күнөөлүү экен да. Анан 5-чи эметкенден кийин мен туруп анан бөлүп бердим. Бөлө албай калып тур. Мугалимдер да каршы бир эмени сүйлөбөйт десеңиз, билбейт кандай. Ушундай болду да. Анан мен ортодон бөлүп бердим да. Айланайын ата-энелер. Тарбия, таалим. Тарбия, таалим болуп туруп экиге бөлүнөт. Тарбия бул үйдөн болот. Тарбия мектепте берилбейт. Тарбияда мектепте таалим берилет. Математика, физика, орус тили жана башка нерселер таалим окутулат бул жерде. Тарбияны силер беришиңер керек. Мектепке тарбиялуу балдар келип, таалим алып кетиш керек. А тарбиянын булагы үйдөн башталат. Үйдө аны эне берет. Эне үйдөн биринчи мугалими эне болот. Эне тарбиялаган бала 70% эненин немеси сиңеткен да. Бул жерде отурган байкелер, эненикиген сиздердики 30%. Ичпей, тамеки тартпай, зыңкыйып, мындай чыкыйып туруп берген. Кээде жоопкерчиликти ала качпаш керек да. Менин эмем мойнумдагы жоопкерчиликти тамак алып келиш керек турбайбы депчи. Ошон үчүн 30% немеден атадан өтөт экен дагы 70% энеден болот экен да. Анан деп бөлүп бергенден кийин анан эме токтоп калышты да. Анан ансыгандай эми жоопкерчиликчи кечиресиздер. Ата-энелер китеп окубагандан кийин, тарбия китептери жана башка нерселерди окубагандан кийин ушундай заманга келип калдык. Оор заманга келип калдык. Ушак күчөгөн заман, көрө албастык ичи тар күчөгөн заман, дүйнө байлык менен жарышып аткан ушундай заманга келип калган мезгилде тарбияны мугалимдер айла жок тарбияны дагы, таалимди дагы моюнга ала турган заман келип калды.